кейбір азаматтардың ойлаған ой пландан іш баштырмады да кейбір азаматтардың егер ушундай жол менен кете берип турган болсо жогорку кеңеш көзөмөлдөн чыгып кетүү коркунучу болуп атат деген сыяктуу кооптонуулар бар. Ал 9-жылы бир иш козголгон экен ошол чек ара маселеси боюнча. Барлык тараптарды карап көрүп, бул жерден таптап эч нерсе жок деп жабылып калган нерсени кечээ декабрдан баштап сессия башталган. Чарчап калган жигит көрүнүп турат да билип. Ошол жана 2009-жылдагы протокол боюнча сиздин атаандаштарыңызда буга чейин кеп козголуп келген Садыр Жапаров өзү дагы маалымат жыйынтыгында айткан. Бардык нерсе ошо Жапаровдон кетип атты. Анан ошону терип ушул мезгилге чейин карагандардын баары бул кыргыздар утурушка ээ болду. Бул жерде так эч нерсе жок дегенине карабай капкыла деп экинчи досуна ийип берет. Анан өзүн өзү сыйлаган азаматтар баары болбойт десе дос деген дос. Сиз азыр күбө катары чыктыңыз. Кийин дагы келесизби? Кайтасызбы? Ооба, дагы келесиз деди. Барып ошол жерде жок деди, жок ошол жерге келесиз. Анан эң негизгиси булар конституцияны окуган эмес да. Ошол. Мен буларды сыйлагандан келдим. Өткөнүн чысандар. Ондой жанагы жаңалап кандай анан алып кеткен да ушундай үч тарап ички иштер министрлиги тарабы коопсуздук кызматынын өкүлдөрү бар жөн эле мындай бир атанын балдарындай да бирок өтө сабатсыз абдан сабатсыздыктын чегине жеткен. Бул бир эле мен эмес бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөлөрүнүн баардыгына көрсөтүлчү. Оразай Нурматова боюнча кайра чакырып. Түндө саат 11-де бүтүп атат да сессия. Түндө саат 11-де бүткөндө кабинеттин арасында кабинеттин алдында эки отуруп. Түнкү 11-де элес. Эмне болду? Сизди бүтүп атасыз. Анан өлкө аябагандай мындай жапайы чегине чыкты. Булар ойлоп атат окшойт жанагы анча-мынча саясатка жан берген азаматтарды кичине ушундай кылып койсо көп эле үркүп кеткен да. Башын катып азыр айткан сөзүнө туура эмес чүп калган айткан эмес кечирип кала деп жүрөт. Бүтүн Кыргызстанды Мадумаровду андай кыла албайсың.